Karşı. Makul. Karşısında ne zaman? Komiser. Karşısında ne? Karşı. Karşısında ne? Karşı neyse konuda Dastan'da var. Makul evlilik geçiyor. Komiser işte o da komiser uzun çeşimdeydi. Makul. Ya bu var katıldı. Ben aytıp kettim. Kim karşı olmam olsa kol götürüp özünü doğuş görüp başsası bilirsin. Dastan Dalabay karşılığı bildirdi. Stroke Evgeni Grigoryen'la. Bunu gerçekleşti. Karşı olgunların önünde, sağ olgunların takımının önünde. Eğer bilmez İsker çıkmaya koyuş. Kurman diktatlar geçim bağlandı. geçim davalarından çok. İlk mesele, Kırgız Respublikası'nın Rahmenin önünde, karşı önünde. Kırgız Respublikası'nın prezidenti karşı hükümetine kaytarıp belirleyen Kırgız Respublikası'nın ayrı nizam haklarına, yer kodeksine, yer uçastaklarının kontrolü tanısılması olacağından nizam özgürlük gerekçesi aldı. Kırgız Respublikası'nın nizamını makullaştıran variant işlep çıkı için makullaşı tohumun düzücüğünde Jorgesi Toktan Dolboru, Nizam Dolboru demeyi Жогорку кеңеш бүгүн 9 декабрда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик түзүлүшүн аныктоо боюнча референдумду дайындоо тууралуу мыйзамдын долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Аталган мыйзам долбоорун депутат Акылбек Жапаров демилгелеп жатат. Мыйзам долбоору боюнча Кыргыз Республикасынын мамлекеттик түзүлүшүн башкаруунун формасын аныктоо боюнча референдумду президенттик шайлоо менен бирге 2021 жылы 10 январда өткөрүү сунушталууда. Вице-спикер Мирлан Бакиров жыйындын башында 62 депутат каттоодон өткөнүн билдирди. Мыйзам долбооруна добуш берилгенден кийин депутат Өмүрбек Текебаев мыйзам долбооруна макул деп 50дөн аз депутат добуш бергенин айтты. Электрондук добуш берүү жок болгондуктан канча депутат макул, канча депутат каршы болгонун так билүүгө мүмкүн болгон жок. Вице-спикер Бакиров мыйзам долбооруна ким каршы добуш бергенин атап берди. Алар Дастан Бекешев, Өмүрбек Текебаев, Наталья Никитенко, Рыскелди Момбеков, Евгения Стракова. Булак Баракелди. Кыргызстандын желегин дүйнөгө желбиреткен Айсулуу Тыныбекованы колдоого алып жүргөндөрдүн бири Камчы Көлбаев аны каржылап келет. Бул тууралуу Кабарлар сайты жазып чыкты. Алардын маалыматында спортчу кыздын жакындарынын бири көмүскөдөгү сырды ачып берген. Ал Тыныбековага көптөн бери жардам берип келет дейт маалыматты растаган спортчунун жакыны. Алар Кыргызстандын желегин дүйнөгө желбиретип жатышат. Дүйнөлүк спортту утуу үчүн алар жардамга дайыма муктаж болуп турат. Андыктан Айсулууну каржы жактан Камчы Көлбаев каржылап да турат. Бул жерде жаман нерсе көргөн жокмун. Өткөн жылы Айсулуу Нур-Султандагы дүйнөлүк чемпионду жеңип келгенде Toyota Camry машинасын белек кылды. Ал дайыма жардам көрсөтүп келет. Бирок коомдо ал тууралуу сөз болбойт деп билдирген. Буга чейин да Камчы Көлбаев дүйнөлүк чемпион Уланбек Касымбековдун көзүнө жасалган операцияны көтөрүп берген. Ошондой эле Пекинде өткөн Олимпиадалык оюндун күмүш медалын жеңүүчүсү Канат Бегалиевдин кызынын жүрөгүнө жасалган операциянын каражатын бергендиги айтылып келет. Булак компромисс кейжи. Каржы рыногун көзөмөлдөө агенттигинин экс жетекчиси эшек бизнесинин ээси аталган Руслан Тойчубеков Садыр Жапаровдун Бишкектеги офисинде жүргөнү айтылууда. Буга далил катары Мегаком компаниясына кызматка келген Төрахан Жунуспаев чогуу түшкөн сүрөтүн Фейсбуктагы баракчасына жарыялаган. Ал эми Тойчубеков болсо кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренелери боюнча шектелип, ошондой эле ага Интерпол аркылуу издөө жарыялаган. Элдик лотерея соода маркасы менен белгилүү болгон Raider Associates Limited'ге мыйзамсыз лицензия берген жана анын айынан мамлекетке 31 миллион салык түшпөй калган. Эми ал кылгандары унутулду дегенби кайрадан бийликке жакын адамдардын жанынан көрүнө баштады. Интернет тармагында жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгынын кызматкерлеринин түнкү рейд учурунда иши тартылган видео популярдуу болууда. Анда мас абалдагы айдоочуну токтотушканда ал инспекторлорго кызматтык күбөлүгүн көрсөткөн. Момуну көрдүңбү деп кызматкерлерге бийик сүйлөгөн адам ким экени белгисиз. Бирок инспектор күбөлүгүн окуган соң анын жүзү өзгөрүп, сүйлөй албай койгон. Бул окуя соц тармактын колдонуучуларынын шакабасына алынууда. Булак Назар Ньюс кейжи.
Мага карасаң? Мен окуна. Сау болайық. Сау. Не болды? Қаяққа? Қаяққа? Не болды? Қаяққа жүр? Мен үйіме келетемін. Siz koyuyorsunuz mu? Қант қойыр олайсың? Қантып қойыр олбайсыңар, қантып қойыр олбайсыңар. Ош шаарынын борборунда 2 уна кагышты деп билдирди активист Азамат Ормокеев. Анын айтымында жол кырсык кече 8 декабрда Кыргызстан көчөсүндө болгон. Mercedes-Benz Maybach унасы менен Honda Stepwagon кагышкан. Финансы полициясы Ош облусунун автомектептери тарабынан салык төлөмдөрүн төлөөдөн качкан кылмыштуу схеманын бети ачылды деп маалымат таратты. Ош облусунун Өзгөн жана Каракулжа райондорундагы автомектептердин Инфокомдун электрондук сайты боюнча экономикалык ишмердигине талдоо жүргүзүлгөн. Анда айдоочулук күбөлүк берилген адамдар жөнүндө маалыматтар менен мамлекеттик салык кызматынын башкармалыгы берген маалыматтардын жылдык отчетунда өтө чоң айырмачылык бар экени белгилүү болгон. Натыйжада жоопкерчилиги чектелген компаниянын автомектептеринин бири гана мамлекеттик бюджетке 2 миллион сомго жакын зыян келтиргени аныкталган. Бул факт боюнча сотко чейинки өндүрүш иштери башталып, башка автомектептердин да ишмердүүлүгү текшерүүлөргө алына баштаган. Булак репортер Кейжи. Бүгүн 9 декабрга карата өлкөдө коронавирус жана пневмония илдетинин жаңы 322 учуру аныкталды. Бул тууралуу коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык штаб билдирди. Жаңы учурлар Бишкек шаарынан 83, Ош шаарынан 6, Чүй облусунан 104, Ош облусунан 25, Талас облусунан 7, Ысык Көл облусунан 41, Жалал Абад облусунан 26, Баткен облусунан 18, Нарын облусунан 12 катталды. Ошентип өлкөдө жалпысынан 76.012 адам ооруга чалдыккан. Өткөн сутка ичинде 494 адам оорудан айыгып ооруканадан чыгарылган. Алардын жалпы саны 68.367ге жетти. Оорудан айыккандар Бишкек шаарынан 137, Ош шаарынан 25, Чүй облусунан 116, Ош облусунан 27, Ысык Көл облусунан 55, Жалал Абад облусунан 51, Баткен облусунан 60, Нарын облусунан 10, Талас облусунан 13. Акыркы бир сутка ичинде коронавирус инфекциясынан 2 адам, Бишкек шаарынан 1, Ош облусунан 1 адам каза тапты. Жалпы саны 1303гө жетти. Вице-премьер Эльвира Сурабалдиева Байтик айылындагы мектеп окуучуларынын массалык түрдө ууланышынын себептерин иликтеп чыгууну тапшырды. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирүү таратты. Эскерте кетсек, мектеп-интернаттын окуучулары тамак ашка ууланып, Бишкек шаарындагы балдар клиникалык ооруканасына түшкөнүн Саламаттык сактоо министрлиги билдирген болчу. Мектептеги балдардын тамак аштан массалык түрдө ууланышына жол берилбеши керек. Бул факт тыкыр иликтенип чыгуусу зарыл. Пандемия жана эпидемиологиялык абалдын кыйын учурунда өзгөчө көңүлдүү ден соолукту коргоого, иммунитетти чыңдоого, анын ичинде балдардын тамактануусун жакшыртууга буруу керек, деди Сурабалдиева. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин учурда жабыркаган балдар дарыланып жаткан шаардык балдар клиникалык ооруканасында алардын ал абалынан кабар алып жүргөнү айтылды. Бишкектин Ленин районунда турак үйдөн өрт чыкты. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Окуянын видеосун Карочи Телеграм каналы жарыялаган. Алдын ала маалымат боюнча Ак Өргө конушунун Алыкулов көчөсүндө жайгашкан турак үйдөн өрт чыккан. Аны өчүрүүгө саат 23:06да Ленин райондук номер 6 өрткө каршы башкармалыгынан бир бөлүм, саат 23:18де Бишкек шаардык номер 8 өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан бир бөлүм тартылган.
2020 жылдын 8 декабрда болжол менен саат 6:00 чамасында Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын 102 кызматына 12-кечи районунда жайгашкан Альбатрос мончосунда мас чаран ызы чуу салып жатат деген маалымат келип түшкөн. Айтылгандар эки ошол замат Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы боюнча милициянын кайгылуу кызматкерлери келип, маалыматты тактаганда мончого келген эки кардар мас абалында ызы чуу салып жаткандыгы аныкталган. Ошондой эле кайгылуу кызматкерлердин мыйзамдуу талабына баш ийбей каршылык көрсөтүшкөн. Бирок милициянын кайгылуу кызматкерлеринин ыкчам аракеттеринен улам кылмыш изи суу электе кылмышка шектүү катары эки жаран кармалып, Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына жеткирилген. Булак Барс Медиа.